Тилекке каршы стресс, тынчсыздануу азыркы жашообуздун ажырагыс бөлүгүнө айланды. Эти слова стали частью нашей. Андан тышкары биз чечилбеген ар бир маселеге бала чактагы жаракат себеп болушу мүмкүн деп эсептеп калдык. Неотработанной детской травмы. Сиз заман тренд долбоорун Силклей телеканалынан көрүп жатасыз. Мен Айгүл Мукей. Бүгүн биз психология тренди тууралуу сүйлөшөбүз. Психология. Мындан 20-30 жыл мурун психологияны биз негизинен медицинанын бир тармагы катары көрчүбүз. Бул дарыгер жана оорукананы камтыган тармак болчу. Бирок кийинчерээк биз америкалык тасмалардан каармандардын психотерапевттерге барып, жеке дарыгерине олуттуу акча төлөп, кеңеш алып жүргөнүн көрдүк. Немалые деньги. Ошентип 21-кылымдын 20-жылдарына жеттик. Психологи. Бүгүнкү күндө психологдор YouTube жана социалдык тармактар ар бир телефон аркылуу өз ой пикирлерин билдирип жатышат. Алар биз бала чагыбыздагы жаракаттар жана гештальттар менен иштешибиз керек деп басым жасашат. Биз буга макулбуз, бирок психологдун кесипкөйлүк деңгээлин кантип текшерсе болот? Кимге ишенүү керек? Бул суроолорго жооп издеп көрөлү. Психолог кесиби бул адамдардын көйгөйлөрү жана тынчсыздануулары менен иштөө. Психологиялык колдоо ар бир адамга, анын жаш курагына жана социалдык статусуна карабай керек болушу мүмкүн. Психологдун негизги милдети адамга өзүнө сезимдерин түшүнүүгө жана кризистен чыгууга жардам берүү. Психолог дарыгер эмес, ошондуктан дарылоо жана дары жазып берүү укугу жок. Анын милдети эмоционалдык колдоо көрсөтүү, адамдын психологиялык абалын жакшыртууга жана ички тең салмактуулукка жетишүүгө көмөктөшүү. Психологиянын көптөгөн багыттары бар. Кеңеш берүүчү, балдар психологиясы, жүрүм-турумдук, экзистенциалдык, атайын психология жана башкалар. Ар бир багытка жараша психологдор ар кандай чөйрөдө иштешет. Мектептерде, жардам берүү борборлорунда, бизнес компанияларда же жеке практикада. Казакстанда психологияга дээрлик бардык шаарларда жана аймактарда окутушат. Негизинен педагогикалык жогорку окуу жайларында. Бул кесип бүгүнкү күндө абдан популярдуу. Биз акырындап психологиялык жардамга кайрылуу кадимки көрүнүш болгон моделге жакындап баратабыз. Биздин биринчи каарманыбыз Галия Багдат. Ал өзүнүн ийгиликтүү иши менен сыймыктанат. Ал айрыкча спортчулар менен иштешкендигин белгилейт. Анын айтымында спортчуларды кичинекей кезинен тартып физикалык жактан күчтүү болууга үйрөтүшөт. Бирок алардын менталдык абалы, эмоциялары жана ички сезимдери менен иштөө жаатында жетиштүү көңүл бурулбай келет. И переживаниями. Если мы смотрели фильмы, Биз мурда тасмаларды көрүп, анда каармандар көп убакыт бою психоаналитикке барып жүргөнүн көрсөк, бул биз үчүн түшүнүксүз көрүнүш болчу. для нас это был нонсенс. Азыр болсо биз өзүбүз психологко баргыбыз келет, иштейбиз, башкаларга сунуштайбыз. Консультирование. Бул эмне? Психология, коучинг, нейролингвистикалык программалоо жана адамдар менен иштөөнүн ар кандай түрлөрү, жардамчы кесиптер деп аталат. Профессия. Давайте-ка теперь сменим обстановку. Попробуем простые ролевые упражнения. Кевин, вы будете Келвин, а я буду временно Мэгги. Дурдом какой-то. Сейчас основное больше будем... Учурда негизги тенденция интегративдик психология, башкача айтканда бардык методдор биригип колдонулган багыт. Все методы. И если посмотреть, то... Психотерапия кандай маселелерди чечет? Ал өткөн чактагы көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган. То есть что-то произошло трагичное. Башкача айтканда бир кезде психика көтөрө албаган кыйын трагедиялуу окуялар болгон жана аларды айыктыруу керек. Если посмотрим другие специалисты... Эгерде башка адистиктерди карасак, мен көбүрөөк жайыткан жана үйрөткөн багыт позитивдүү психология. Фокус на позитивную психологию. Бул коучинг. Же башкача айтканда азыркы жагдай менен иштөө жана эң башкысы келечекке багыт алуу. Нынешней ситуацией и... Биз өзүбүз каалаган келечекти түзүп, ага кандайча жетүүнү пландаштырабыз. Хотим создать и куда мы хотим прийти. Ошондуктан урматтуу көрөрмандар, түшүнүшүңүздөр керек. Психотерапия бул өткөн чак, анда бузулган нерсени оңдоо керек. Что сломлено и нужно починить. Коучинг бул азыркы учур жана мен келечекте эмнеге жетишүүнү кааласам, ошону жакшыртуу. Для того, чтобы получить то, что я хочу. Галия Багдат, психолог, коуч, нейролингвистикалык жана интегративдик психология боюнча адис. Анын айтымында заманбап психология бул жөн гана өткөн чактагы көйгөйлөрдү чечүү эмес, позитивдүү келечекке даярдык көрүү. Галия гордится своей работой со спортсменами, олимпийскими чемпионами. Перед Олимпиадой,
Париже я работала с олимпийской сборной. Мен олимпиадага катышкан спортчулар менен иштешкериме сыймыктанам. Конечно, уникальный был. Париждеги олимпиадага чейин мен дзюдо боюнча олимпиадалык курамада команданы даярдадым. По 2 человека, атлетов к тем задачам, которые... Бул абдан уникалдуу тажрыйба болду. Анткени мурда мен спортчулар менен жеке иштечүмүн. Бирок бул жолу бүтүндөй команда менен иштедим. Который увидел эту проблему, что да, мы крутые, да, мы классные. Мен ассоциациянын президентине ыраазымын. Ал биз спортчуларды физикалык жактан эң жогорку деңгээлде даярдаганыбыз менен алардын ички дүйнөсү, мотивациясы, менталдык даярдыгы толук кандуу иштелип чыкпагандыгын түшүндү. И, например, здесь он самый лучший, а на мире где-то проваливается. И он... Ошондуктан биздин негизги милдет спортчулардын чоң жетишкендиктерге жетүүсүнө тоскоол болгон психологиялык барьерлерди жок кылуу болду. Задача убрать препятствия сейчас к той большой победе. Я очень счастлива, что у нас такие... Натыйжада дзюдо боюнча олимпиадалык курама команда эң мыкты жыйынтык көрсөттү. Олимпийская сборная по дзюдо как раз-таки дала самые лучшие результаты. Бул ийгиликтер менталдык даярдыктын маанилүүлүгүнүн далили. Балдар жана өспүрүмдөр психологу 2024-жылдын күзүнөн бери Казакстанда балдар жана өспүрүмдөр психологдорунун квалификациясын жогорулатуу жана алардын санын көбөйтүү зарылдыгы тууралуу маселе катуу талкууланып жатат. Бул теманын көтөрүлүшүнө өлкө боюнча балдар арасында суицидтердин көбөйүшү себеп болду. Бир жуманын ичинде эле Алматы шаарында 3 өспүрүм кыз өз өмүрүн кыйган. Башкы прокуратуранын билдирүүсүнө ылайык бул окуялардын дээрлик бардыгы зыяндуу оюндарга байланыштуу болгон. Бул оюндар каза болгон кыздардын жана башка курмандыктардын телефондорунда жүктөлгөн. Бул кырдаалга байланыштуу 15 000ден ашык оюн жана шектүү шилтемелер жабылды. Биз бул маселе боюнча Назарбаев интеллектуалдык мектебинин өкүлү, мектептин мүдүрү менен сүйлөштүк. Ал өз мектебинде балдар психологу кандай иш алып бараарын айтып берди. Буллинг сейчас такая проблема тоже. Буллинг азыркы учурда өтө курч маселе. Чынын айтсам, ал дайым эле мектептерде болгон. Биз жөн гана аны башкачараак атап жүргөнбүз. Мектептеги көндүмдөрдү эстесем, ал учурда да бул көрүнүш бар болчу. Бирок ал кезде биз буга өтө жеңил мамиле кылчубуз. Туура эмес нерселерге кайдыгер караган учурлар да болгон. Кээде өзүбүз да буллингдин курмандыгы же тескерисинче баштоочусу болуп калчубуз. Азыр болсо коом бул маселеге олуттуу карап жатат жана бул туура чечим. Это правильно. Асель Бейсембинова белгилегендей, Назарбаев интеллектуалдык мектептеринде психологдорго өзгөчө көңүл бурулат. Себеби окуу процессинин татаалдыгынан улам окуучуларга күчтүү колдоо көрсөтүлүшү керек. Бул ишке мектеп психологдору гана эмес, ата-энелер да тартылат. У нас 1200 детей. Биздин мектепте 1200-1250 окуучу бар. Алар менен иштешүү үчүн 4 психолог кызмат кылат. Классом закреплен Ар бир окуучу ар бир класс үчүн өзүнчө психолог дайындалат. Айрыкча 7 класстын окуучуларына көнүү программасы иштелип чыккан. из своих школ. Себеби бул курак өтө кыйын. 12-13 жаштагы балдар ар кайсы мектептерден келип, жаңы чөйрөгө аралашууга мажбур. Адаптация программасы аларга жаңы командага көнүүгө, мектеп чөйрөсүндө өзүн ыңгайлуу сезүүгө жана туура баарлашууну үйрөнүүгө жардам берет. Мектеп психологдорунун балдардын психологиялык абалын аныктоо боюнча атайын программасы бар. Бул программа аркылуу депрессиялык абалда же кооптонуусу жогору болгон балдар аныкталат. Андан кийин психологдор ар бир бала менен өзүнчө иш алып барып, ата-энелер менен да байланышып, алдын алуу чараларын көрүшөт. Биздин психологдор буллингдин алдын алуу боюнча да активдүү иштешет. Быйылдан баштап бардык Назарбаев интеллектуалдык мектептери жана бир катар жалпы билим берүү мектептер Кива программасына кошулду. Кива бул Финляндиядагы Турку университети тарабынан иштелип чыккан антибуллинг программасы. Анын негизги өзгөчөлүгү буллингге каршы так алгоритм жана системалуу мамиле. Бул программа бизге көп жардам берет, анткени ар бир мугалим же кызматкер буллингдин белгилерин байкаса, эмне кылуу керектигин так билет. Ар бир окуучу кандай жагдайда кимге кайрылуу керектигин билишет. Финляндия – одна из первых стран, которая всерьез взялась за проблему буллинга в школах. Финляндия буллинг маселесин олуттуу кабыл алган алгачкы өлкөлөрдүн бири. Разработали программу Кива. 2007 жылы Турку университетинин окумуштуулары Кива программасын иштеп чыгышкан. Системный подход, который работает не только с... Кива программасынын негизги өзгөчөлүгү жөн гана зомбулук кылган окуучуларды жазалоо эмес, мектеп жаамаатын толугу менен өзгөртүү. Предотвращение травли и изменение поведения. Программа зомбулук көрсөткөн жана жабыр тарткан балдар менен иштөө, класстын жалпы атмосферасын өзгөртүү, күбө болгон окуучулардын жүрүм-турумун жакшыртуу, балдарды эмпатияга жана бири-бирин колдоого үйрөтүү жагында иш алып барат.
строить здоровые отношения. Кива программасы ишке киргенден кийин буллинг 40%га азайган. Бул система азыр дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүндө ийгиликтүү ишке ашырылып жатат. Десятках стран мира. Свободное информационное пространство дает возможность и экспертам. Бүгүнкү күндө маалыматка жетүү мүмкүнчүлүгү кенен. Но появилась Адистер да, адис эмес адамдар да өз ой пикирин айтууга мүмкүнчүлүк алышты. и у родителей стало. Бирок ар жагымдуу тенденция бар. Психологко кайрылуу ата-энелер үчүн да, балдар үчүн да кадимки көрүнүшкө айланды. Почему мы должны идти к психологу? Мурда мен жиндиминби, балам жиндиби деп психологко барууну керексиз деп эсептешчү. Ну, как консультация доктора. Азыр болсо психологко кайрылуу дарыгерге кайрылганда эле табигый нерсе болуп калды. Состояние детей повлиял. Пандемия жана карантин балдардын психологиясына чоң таасир тийгизди. Очень долго закрылись дома. Үйдө узак убакытка камалып калгандан улам балдар социалдык көндүмдөрүн жоготушту. Дети долго Мектепке жана досторуна кайтып көнүү өтө кыйын болду. к школе, обратно. Ошол учурдан баштап психология маселеси коомдо олуттуу талкуулана баштады. Сильно актуально. Программа Бул программа буллинг болбошу керек деген идеяны эмес, аны башкарууну үйрөтөт. как раз и говорит о том, что буллинг Себеби буллинг болгон, бар жана боло берет. будет, и мы от него не Программа мындай кырдаалда кандай туура иш алып баруу керектигин так көрсөтөт. лишних неправильных. Жабырлануучу балдарга эмне деп айтууну үйрөтүп, зомбулук көрсөткөн балдар менен кантип иштөө керектигин түшүндүрүшөт. Что говорить детям? Ошондой эле ата-энелер менен кандай мамиле түзүү керектигин көрсөтөт. В роли агрессора, как Мугалимдерге так көрсөтмөлөрдү берет. То есть, ну, Программада буга чейин тажрыйбалар топтолуп, жөнөкөй жана эффективдүү алгоритм катары иштелип чыккан. По данным ЮНИСЕФ, ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча ар бир 7-өспүрүм психикалык ден соолук көйгөйлөрүнө кабылган жана окуучулардын 40%ы тынчсыздануу жана депрессия белгилерин көрсөтүшкөн. причины разные. Мунун себептери окуунун басымы, социалдык тармактардын таасири, чоңдордун түшүнбөстүгү. Самые распространенные Эң кеңири таралган маселелерге жогорку тынчсыздануу, стресс жана өзүн төмөн баалоо кирет. самооценкой. еще у нас реализуется очень хорошая Бизде Бекем үй бүлө аттуу сонун программа в бар. рамках адаптации 7 классов. Бул программа 7-класстын окуучуларын адаптациялоого багытталган. Классники с 7 родителями. жума бою ишемби күндөрү окуучулар ата-энелери менен чогулуп, үй бүлө маселелерин тереңирээк изилдешет. То есть родители просто Мунун аркасында ата-энелер балдары менен жакындан таанышат. лучше узнают своего. Балдар бири-бирин жакшыраак түшүнө башташат. Лучше узнают друг друга. Бир класстагы ата-энелер бири-бири менен жакын мамиле түзөт. Такое проходит сплочение. Бул программа Түштүк Кореянын тажрыйбасынын негизинде иштелип чыгып, 7-8 жылдан бери ийгиликтүү иштеп жатат. Профессоров там. Вы занимаетесь и работаете Сиз студенттер менен иш алып барасыз, туурабы? студентами, да, Ну, с в основном. молодыми людьми. В основном, да, то есть основная... Ооба, негизинен жаш студенттер менен иштейм. Бирок мындан тышкары жеке практикада 30-40 жаштагы адамдар жана өспүрүмдөр менен да иш алып барам. Уже за 30. Но я бы хотела сказать, что вот на мой взгляд, на взгляд скептика-журналиста, психология нужна как никому. Менин оюмча психология жаштар үчүн абдан керек. Студентам особенно, потому что они... Айрыкча студенттер үчүн. Анткени алар мектепти бүтүп, ата-энесинин камкордугунан чыгып, университетке келет. Кейсом, да, так называемым. когда Мисалы, бир жаш жигит же кыз мектебинде эң мыкты окуучу болгон. самый лучший, ну, если он Ал мыкты университетке тапшырып, Астана же Алматыга келгенде өзүнө окшош ал тургай андан да күчтүү студенттерди көрөт. выиграл эту лотерею, приезжает, а здесь Ошондо анын ичинде психологиялык жаракат пайда болушу у мүмкүн. него начинается травма, да, как Ооба, адам башкалар менен салыштыра баштайт. Мурда мындай салыштыруу мүмкүнчүлүгү аз болсо, университетке келгенде ал ар дайым өзүн башкалар менен салыштырууга мажбур болот. Бул болсо оор кабыл алынган процесс. Владимир Евдокимов. Владимир Евдокимов, тажрыйбалуу психолог, Астанадагы искусство университетинин студенттерине консультация берет. Опирается на Ал далилденген заманбап психотерапия ыкмаларына таянат. Когнитивдик, бихевиоралистик терапия, жоопкерчиликти кабыл алуу терапиясы жана диалектикалык бихевиоралистик терапия. Владимир жаштарга чыгармачыл чөйрөдө стресс, тынчсыздануу жана өзүн издөө менен күрөшүүгө активдүү жардам берет. среде. вопрос. Бул суроо бардык ата-энелерди кызыктырат. Биздин аудиториянын дээрлик бардыгы ата-энелер.
келелер. Алар баласына эмне деп айтышы керек. Жок, сен мыкты эмессиң, сен жөнөкөй, орточосуң деп айтууга болобу? Көп учурда лидер кылып тарбиялаш керек дешет. Сен баарын жеңесиң деп айтышат. Бирок анан бала чыныгы жашоодо өзүнөн да күчтүүлөрдү көрүп сынып калат. Мындай учурда эмне кылуу керек? Ну, тут опять же момент такой, родители разные бывают, и кто-то говорит не ты лучший, а говорит ты вообще... Бул жерде дагы бир маанилүү нерсе бар. Есть и такое, обратная сторона. То есть, если выбирать из двух этих вариантов... Айрым ата-энелер сен эң мыктысың десе, кээ бирлери тескерисинче сен эч нерсеге жарабайсың деп айтышы мүмкүн. У тебя все получится. Да. Эки учур тең туура эмес. Добавлять родителям о том, что для того, чтобы... Албетте биринчи вариант анча зыяндуу болбосо да эң жакшы тарбия берүү жолу, баланы реалдуулукка үйрөтүү. Куда бы ты ни пришел, тебе необходимо вкладывать усилия. Башкача айтканда сен эң мыктысың деп эле баланы ишендирүү жетишсиз. То есть адекватная, нормальная, вменяемая... Кайсы гана тармак болбосун ийгиликке жетүү үчүн аракет кылуу керек. Смотрите, два варианта. Либо ты самый лучший, либо ты самый худший. И тот, и другой. Балага сен нормалдуусуң, сен жакшысың. Ар бир адам баалуулукка ээ деген мамиле туура болот. Все люди хорошие. Вот она, нормальная адаптивная позиция для ребенка. Мое направление, когнитивно-поведенческая терапия, по данным многочисленных Бул баланын адаптациясын жеңилдетет. исследований, подтверждает Менин негизги ыкмам когнитивдик бихевиоралистик терапия. расстройств. То есть, например, Бул ыкма көптөгөн илимий изилдөөлөр аркылуу далилденген. антидепрессанты, которые прописывали людям. Алгачкы изилдөөлөрдө антидепрессанттарды салыштырып көрүшкөн. И Натыйжада экөөнүн кыска мөөнөттөгү натыйжалуулугу дээрлик бирдей болгон. отменяли антидепрессанты. В долгосрочной Бирок антидепрессанттарды токтоткондо көп адамдарда депрессия кайра кайтып келген. у них депрессия не возвращалась. То есть, как бы эффективность... Ал эми психотерапиядан өткөндөргө узак мөөнөттүү натыйжалар жакшыраак болгон. Гораздо дольше. Арт-терапия, гештальт-терапия или вот когнитивно-поведенческая терапия, которая занимается... Арт-терапия, гештальт-терапия жана когнитивдик бихевиоралистик терапия. Владимир Евдокимовдун негизги иш багыты. В традиционной психологии. Мындан тышкары психологияда гипноз, медитация, руханий өнүгүү жана Хеллингердин расстановкалары сыяктуу ыкмалар да колдонулат. К примеру, расстановки. Дагы бир кызыктуу багыт — трансформациялык оюндар. Медитация или духовный Оюн жөн гана көңүл ачуунун каражаты эмес, ал көптөгөн психологиялык маселелерди чечүүгө жардам берет. довольно популярна. Орто кылымдарда шахмат, стратегия жана тактиканы үйрөтүү үчүн колдонулган. Она помогает в решении 19-20 кылымдарда трансформациялык оюндар популярдуулукка ээ болгон. шахматы служили не просто Алар адамдын ой жүгүртүүсүн өзгөртүүгө, маселелерди чечүүдө жана ички дүйнөсүн тереңирээк түшүнүүгө жардам берет. операции. Я сейчас нахожусь в офисе. Азыр мен Асель Алиеванын кеңсесинде турам. Которая Ал трансформациялык оюндар тууралуу өз көз карашын айтып берет. в ее понимании. И что это такое? Значит, Бул эмне? Оюн, карталар, таштарбы? Түшүндүрүп бериңизчи. Смотрите, когда-то... Караңыз, 2015 жылы белгилүү психолог, жазуучу жана коуч Роберт Кийосаки тарабынан оюндар кеңири жайылган. Коучем Робертом Кийосаки. Бул оюн кэш флоу деп аталат жана азыр аны бүткүл дүйнө жүзүндөгү ишкерлер, саясатчылар, үй кожойкелери жана башка көптөгөн адамдар ойнойт. Игра включает такие... Оюн төмөнкү тармактарды камтыйт. Коучинг жана өзүн өзү өнүктүрүү, социалдык байланыштар жана мамилелер, чектөөчү ишенимдер жана ой жүгүртүү паттерндери. Бул чектөөчү ишенимдер бала кезден же жашоодогу ар кандай окуялардан улам калыптанышы мүмкүн. Оюн адамга өзүнө кайтып, өзүнүн чыныгы каалоолорун түшүнүүгө жардам берет. Асель Алиева, эксперт в области... Асель Алиева жеке өнүгүү боюнча эксперт жана Гая трансформациялык оюнунун автору. Уверена, настоящая трансформация возможна только... Аселдин ишеними боюнча чыныгы трансформация жашоодогу так аракеттер аркылуу гана мүмкүн. на важные жизненные вопросы. Гая оюну адамдарга өз тагдырын табууга, каржылык абалын жакшыртууга, жеке жашоодо гармонияга жетүүгө жана бизнесте ийгиликтүү болууга жардам берет. Методика Асель направлена... Анын өзгөчө ыкмасы катышуучуларга өз мүмкүнчүлүктөрүн ачууга жана алдыдагы кадамдарын так аныктоого шарт түзөт. четким планом действий на ближайшее время. давайте хорошо. Жакшы, анда ойнойлу, эмне кылуу керек? Карасаңыз, Вам нужно взять кубик. кубикти алып ыргытыш керек, жөн гана ыргыттыңыз.
20. 20, да. Да. Сиз ички тегерек боюнча жүрсөңүз жана кайра ушул чекитке келдиңиз. Сизге проводниктин картасы түштү. Бир нерсени ойлонушум керекпи? Ооба, каалоо же суроо ойлоно аласыз. Ошондой эле суроосуз да кирүүгө болот. Эгерде так бир суроо болсо, ал карьера же жашоо же масштабтоо боюнча болушу мүмкүн. Аны үн чыгарып айтышым керекпи? Жок, таптакыр милдеттүү эмес. Трансформациялык оюндар 1970-жылдары өзүн өзү таануу жана жеке өнүгүү үчүн курал катары пайда болгон. Бүгүн алар жашоодогу маанилүү суроолорго жооп табууга жардам берет. Карьера жана каржы маселелеринен тартып, жеке мамилелер жана ички тең салмактуулук менен максатты табуу жана өзүн таануу сыяктуу нерселерге чейин. Эң белгилүү оюндардын катарына Lila баланс дөңгөлөгү Cash Flow кирет. Бул оюндар жөн гана көңүл ачуу үчүн эмес, катышуучуларды реалдуу иш-аракеттерге түрткү берет. Психология, она прям очень в тренде. И здесь... Психология азыр абдан трендте. В вопросах психологии. Бирок бул жерде баары бирдей эмес. Психологиянын ар кандай түрлөрү бар. Классическая. А вот Эгер классикалык психология эмес, бүгүн сиз сунуштап жаткан нерсе болсо, анда башка адистер муну такыр кыла албай, бул курулай нерсе деп айтышы мүмкүн. абсолютно, да. Мен ар бир адамдын пикирин сыйлайм жана кабыл алам. Менин оюмча, ар бир адамдын тандоо укугу ыйык. Бирок мен өзүмдү психолог катары көрсөтпөйм жана андай ролго эч качан талап кылбайм. Мен жөн гана адамдарга жумшак түрдө жардам берип, дайыма психологдор менен өнөктөштүктө иштейм. Бул дарыгерлердин ишине окшош. Хирург бар, ал операция жасайт. Андан кийин реабилитолог бар. Ал адамдардын сакайышына жардам берет. Оюн адамды жоопторго багыттаган жумшак күч. Менин тажрыйбамда катышуучулардын 90% оюндун жыйынтыгында психологко кайрылууга чечим кабыл алышат. Өкүнүчтүүсү бизде дагы деле психологияга баруу маданияты толук калыптана элек. Өзгөчө эркектер психологко баруудан уялышат же аны зарыл эмес деп эсептешет. Азыр дагы деле психологко кайрылуу уят нерсе катары кабыл алынат же нормалдуу эмес деп эсептешет. Бирок чындыгында психолог менен иштөө абдан чоң натыйжа берет. Аялдар көбүнчө кандай суроолор менен келишет? Это женщины, которые... Бул негизинен бир нече жылга корпоративдик дүйнөдөн алыстаган аялдар. Бала төрөп, декретке чыгып, көп убакыт үйдө отурушкан. Бир нече жыл өткөндөн кийин дүйнө өзгөрүп, темпи ылдамдап кеткенде алар өзү үчүн жаңы жол издешет. Эми кайда барыш керек? Корпоративдик чөйрөгө кайтып келүүбү же жаңы нерсени баштообу? 90% учурда адамдар мен азыр кайдамын? Эмне кылышым керек? Кайсыл жол мага кубаныч жана канаттанууну алып келет деген суроолорго жооп издешет. Оюн адамдардын аң сезимин тездетет жана аны иш-аракетке түртөт. Биз баарын эле билебиз, бирок иш жүзүнө ашырууга аракетибиз жетпейт. Биз кантип арыктоо керектигин билебиз. Кантип туура тамактануу керек, муну да билебиз. Спорт менен машыгуу керек экенин жакшы билебиз. Да. Бирок эмнеге аткарбайбыз? Оюн ички туюмду ойготуп, адамга конкреттүү кадамдарды жасоого жардам берет. Натыйжада адам так план менен кетет. Эгер ишке ашырса, жакшы жыйынтыкка жетет. Эгер аракет кылбаса, жылдар өтүп кетет. Бул ар бир тармакта ушундай, аракет кылбасаң өзгөрүү болбойт. Да. Сиз биздин көрүүчүлөргө кандай кеңеш берер элеңиз? Мен мындай кеңеш бермекмин. Адамда ар бир көйгөйгө карата жооп берүү үчүн 4 гана ыкма бар. Башка ыкмалары жок. Биринчи ыкма көйгөйдү чечүү, экинчи ыкма көйгөйгө болгон мамилени өзгөртүү, үчүнчүсү көйгөйдү кабыл алуу, төртүнчү ыкма азап тартууну улантуу. Ошентип 4-ыкма боюнча адамдар өздөрү эле иштешет. Эч кандай көйгөй жок. Ал эми калган 3 ыкма боюнча психологко барууга болот. Көйгөйдү кантип чечүү керектигин, мамилени кантип өзгөртүү керектигин жана көйгөйдү кантип кабыл алуу керектигин түшүнүү үчүн мен көрүүчүлөргө көйгөйдү кабыл алып, аны чечүүнү каалайм. Көйгөйдү кабыл алуу, чечүү жана мамилени өзгөртүү бул нерселер көбүнчө адамдарга өз алдынча кыйын болот. Ошондуктан психологдор ушул жагынан өтө жардам бере алышат. Я хотела бы порекомендовать Мен биринчи кезекте адам өзүнүн жашоосу үчүн жоопкерчилик алуу керектигин сунуштайм. Себеби көпчүлүк адамдар өзүнүн жашоосу үчүн жоопкерчиликти алгысы келбейт. Аларга мамлекетти, ата-энени, мектепти жана башка адамдарды айыптоо оңой. Ал эми ушул жерде гана токтоп калууга болот.
Поэтому я Бул өтө рекомендую в кейиштүү. первую очередь, конечно, Ошондуктан мен понять, биринчи выявить кезекте проблему. көйгөйдү түшүнүп, аны В аныктап чём алуу моя керектигин проблема? сунуштайм. Если у меня нет мотивации, значит, Менин мне надо көйгөйүм эмнеде? пойти, Эгерде менде найти мотивация там жок болсо, коуча и демек так мен далее, адиске или баруум среду, керек да, же башка или чөйрөнүү же понять, зачем я себептерди это түшүнүп, делаю. эмне Если үчүн бул всё-таки нерсени у меня жасашым какая-то керек травма, экенин. я перенес какую-то Эгерде менде сложную кандайдыр бир ситуацию в жаракат жизни, болсо же оор потерю жагдайлардан близких, өтүп кетсем, да, жакын там, адамдардын өлүмү, развод, ажырашуу да, бул какой-то дагы бир тоже одна түрдүү из потерь. жоготуу, И жаракаттар, травмы зордуктоо жана какие-то, башка. насилие и так далее, конечно, это Албетте надо буларды исцелять. айыктыруу керек. И это не происходит вот Бул так оңой эле волшебным болбойт. образом, Бул это узак жол. длительный путь. Общаясь сегодня с нашими героями, мы еще раз убедились в том, что Бүгүн биздин каармандар менен баарлашып, биз дагы бир жолу түшүндүк. Дене сыяктуу өзгөчө чоң көңүл бурууну жана сүйүүнү талап кылат. если она болит, то, конечно же, ее нужно Эгерде ал лечить. ооруп А жатса, еще албетте вовремя аны отдыхать дарылоо и керек. обращаться к настоящим специалистам. Ошондой эле не өз убагында самым эс алып, чыныгы адистерге а кайрылуу тем, зарыл. кто любит свое дело и Өзүн делает өзү его жарыялап алган эмес, чын жүрөктөн жана душой и кесипкөй иш кылган профессионально. адамдарга. Это была программа «Заман Силкуя тренд» на телеканалынан телеканале «Заман тренд» берүүсүн Юлия Крылова. Я көрдүңүздөр. прощаюсь с вами Сиздерге с пожеланием аманчылык всего тилеп самого коштошом. доброго Көрүшкөнчө. и до встречи.